Бакыт мырза, саламатсызбы? Саламатчылык. Сиз бул борборду жоюу жана аны Акыйкатчы институтунун курамына кошуу чечимин канчалык негиздүү деп эсептейсиз? Анан бул өзгөрүү кыйноолорго каршы күрөш боюнча Кыргызстан алган эл аралык милдеттенмелерге туура келеби? Мен биринчи сөздү бүгүн Кыргыз Республикасынын парламенти жогорку кеңеш эл аралык коомчулукка кылган белегинен баштайм. Бул чечим менен бүгүн биздин парламент тилекке каршы мындай жагымсыз белек кылды. Себеби 26 июнь Бириккен Улуттар Уюму тарабынан кыйноолорго кабылгандарды колдоо күнү катары кабыл алынган. Эл аралык күн. Мен чоң үмүт кыламын биздин Акыйкатчы институту бул оор жумушту аркалап алып кете алат деп. Ачык айтайын, үмүт кылам, бирок ишене албайм. Себеп дегенде Акыйкатчы институту бизге 2002 жылы кирип атат. Кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбор 2012 жылы мыйзам кабыл алынып, 2013 жылы биринчи директору шайланып, 2014 жылы толук кандуу ишке кирген. Мындайча айтканда, Акыйкатчы институту улуттук борбор ишке киргичекти 10 жыл иш алып барды. Мына ошол кезде эл аралык коомчулук менен дүйнөлүк масштабтагы серепчилер менен эксперттер менен кеңешүүлөр жүргүзүлүп, ошондон кийин мыйзам кабыл алынып, улуттук борбор жөнүндө улуттук борбор ишке кирген. Андан сырткары бүгүнкү улуттук борбордун өзүнө топтогон тажрыйбасы, иштөө ыкмалары, эми ошонун баарысын тең жетерлик деңгээлде Акыйкатчы институту алып кетсе, мен аябай чоң кубанычта болом. Сөздүн ачыгында, Кудайдын астында айтып атам. Бирок ошого мен бүгүнкү бир топ көрсөткүчтөрдү эске алып, ишене албай турам да. Эң биринчи көрсөткүч бул бүгүнкү күнү кабыл алынган мыйзам. Мыйзам эң биринчи көрсөткүч, башка көрсөткүчтү алып кереги жок. Мыйзам эми кайрылуу өтө катуу сыд айткандай болуп калам. Жөн эле өздөрү салыштырсынчы. Конституциялык башка мыйзамдар бар. Ошол мыйзамдар менен салыштырсын, максатын карасын, маңызын карасын. Мен болгону бүгүнкү кабыл алынган мыйзамдын биринчи беренесине гана токтоло кетейин. Ал жерде айтылып атат. Парламенттик көзөмөлдө адам укугу боюнча акыйкат жүргүзөт, андан тышкары улуттук алуу механизмин кыйноолорго каршы деп турган уланып кетип атат да. Бир дагы мамлекетте бул кыйноолорго каршы конвенцияга кошулган мамлекеттердин саны уже 190го чукулдап калды. Ошолордун бирөөсүндө дагы өзгөчө мындай мыйзамдын биринчи беренесине Акыйкатчы институту омбудсмендин функциясын аткарган институттарга бир дагы эл аралык норма көрсөтүлгөн эмес. Кыргыз Республикасы 17 конвенцияга кошулган. Дагы бир 6-7ден ашык пакттарга кошулган. Калган милдеттенмелер кандай болуп калат анда? Эгерде конституциялык мыйзамдын биринчи беренесинде бир эле эл аралык милдеттенме көрсөтүлсө, калгандарын аткарылса кандай болот? Же аларды да кошо киргизиш керекпи? Мен жеке жаран катары айтайын, жеке өзүмдүн пикиримди айтайын. Мен бул мыйзамдан бүгүнкү күндө уялып турамын. Эми жогоруда агайсыз ушул мыйзам боюнча бир топ кемчиликтерди айттыңыз. Анан парламентти, өкмөттү мындай чечимди кабыл алууга кандай жагдайлар түрттү деп ойлойсуз анда? Сөздү илгериден баштайлы. Улуттук борборду жаап салуу, муну кандайдыр бир жакшы максат көрсөтүп, бир көшөгө жаап, Акыйкатчыга кошуп, анын макамын жогорулатуу максатында деген таризде 15 жылдан бери эле айтылып келатат. Тилекке каршы 3 акыйкатчы, канча акыйкатчы болсо, ошолордун ичинен 3-өө ушул демилгени көтөрдү да. Акыйкатчы өздөрү.
Эми мен бир сөз айтайын, бул менин термин эмес, бул эл аралык деңгээлде колдонуп жүргөн термин политический каннибализм деген бар. Баягы өзүнө окшошторду жеп тутуу деген. Бул жерде дагы ошол сыяктуу өңөт болуп атат да, көрүнүш болуп атат. Эми көп нерсе бар, аны айтып барысына токтолуунун кажети барбы жокпу, бирок бүгүнкү кабыл алынган чечим, мен эл аралык принциптерди жөн эле коеюн. Жогорку кеңеш өзүнүн регламентинде көрсөтүлгөн принциптерди бузду. Парламент өтө мындай ойлонбостук кадамга барды да, ойлонбой туруп. Эми биз сөз кылып жаткан бул борборду түзүү Кыргызстанда кыйноолор, адамгерчиликсиз мамилелер боюнча маселелер утур-утур көтөрүлүп, эл аралык уюмдар көңүл бурган учурга туш келген. Андан берки 10-12 жыл аралыгында жабык жайларда кыйноо боюнча абал, ага мамиле кандай өзгөрдү? Эми чоң өзгөрүүлөр бар. Анан бир нерсени айта кетейин. Бул баягы график түзүлгөндө өйдө ылдый кетет эмеспи? Вот ошондой дагы кетет да. Айрым учурларда ырайымсыз мамиле, катаал мамиле, кыйноо көбөйүп кетет. Айрым учурда басаңдап калат. Бул өзүнүн да эми терең анализ, мынадыр буга токтолбой эле коелу. Бирок акыркы күндөрү арыздатуулар көбөйүүнүн үстүндө. Улуттук борбор кыйноолор боюнча кандайдыр бир чечим кабыл албайт. Ал чечимди кабыл алуучу органдарга жиберет. Ошондо ал чечимди кабыл алуучу органга жибергенден кийин аяктан алган жыйынтык. Жыйынтыктар бүгүнкү күндө жакшы эмес. Өтө жакшы эмес. Анткени кайрылуулардын 90%-на кылмыш иш козгоодон баш тартылат. Эми парламент канткен күндө дагы чечимди кабыл алды. Эми бул чечимдин кесепети кандай болушу мүмкүн? Сиздин пикириңиз кандай, укук коргоочу катары? Мен уруксат берсеңиздер, азыр прогноздорду айтпай эле коеюн. Себеби менин прогноздорум жакшы эмес. Мыйзам жол бербесе дагы тосмо арыз менен арыз кароодон баш тартылат. Калган 10% болсо, кечирип койгула, расмий тилди колдоно берейин. Бизде мындай термин бар, около пыточные статьи деп. Кыйноолорго чукулдаган беренелер. Бул баягы өзүнүн милдетинен аша чапкандык деген сыяктуу нерселер да. Жоксо денесине залалга келтирди деген сыяктуу беренелер. Кыйноо боюнча берене оор беренелерге кирет да. Ошол беренелер менен классификацияланып, ал беренелер менен кайра жанагындай тосмо арыз менен жазууга мүмкүнчүлүк бар. Аны менен жаап коюшат. Бул жерде ишенич жөнүндө кеп айтканда, жалпысынан мамлекеттик институтка болгон ишенич жөнүндө кеп кылыш керек. Улуттук борбордун жасап аткан иши, кайра эле мисалы үчүн кечирип коелу, терминдерди колдоно берейин. Мамлекеттин түзүлүшү боюнча теория государства и права. Мына ошого келгенде адамдын укугунун ролу канчалык? Ошого келип такалганда эле улуттук борбордун бүгүнкү күнгө чейин жасаган жумушу бул калың коомчулукка жетпеген күндө дагы өтө чоң жумуш жасалды. Мен муну мактанган жокмун. Бул баягы улуттук борбордун ким жетекчиси да алар жетекчилердин жетишкендиги эмес. Улуттук борбордо иштеген кесипкөй команданын жетишкендиги. Ошо улуттук борборго убагында жардам берген институттардын жетишкендиги. Кайра эле ошол мисалы үчүн президент институту убагында жардам берген. Кийинки учурда да мына акыркы жылдары көмөк көрсөтүп, 21-жылы, 22-жылы кечиресиңер. Андан башка мындай уюмдар, силер, жалпы маалымдоочу каражаттардын өкүлдөрү, журналисттер, кабарчылар дегендей канча коомчулуктун жардамы менен жетишкендиктери болду. Эми кайра эле азыр үмүткө кайрылат экенбиз да. Үмүткө. Рахмат анда сизге агай. Биз менен байланышта кыйноолорду алдын алуу борборунун мурдагы жетекчиси Бакыт Рыспеков болду. Көрсөтүүбүздү улантабыз.